Ниссан программасынын бул жолку кармандары өзгөчө кесиптин ээси айдоочу айымдар болмокчу. Түйшүктүү ары кызыктуу жумуш алып барган инсандардын ишмердүүлүгү алдыңкы мүнөттөрдө баяндайбыз. Аял дебе аялдын бил түйшүгүн балдарым деп тынбай чапкан күнөтөн түндүк болсо биздин жашоо илинген аял анын тиреп турган түркүгө. Ооба, аялдын жашоодогу ролу айтып бүткөс. Ал кандай гана кесипти аркалабасын, баары бир эне жана сүйүктүү жар. Троллейбусту көпчүлүк учурда эркектер айдашат. Дал ошол түйшүктүү жумушту аркалаган карманыбыз Нурмира Молдошева болмокчу. 3 жылдан бир айдоочулук кызматын аркалаган айым иштин түмөн түйшүгүнө көнүп калган. Бул жерге келип иштегениме 3 жыл болуп калды. Түйшүлүгү деле бул троллейбустун кээркилери суроо берет. Оңойбу, оорбу дешет. Эми биринчи киргенде болот, обязательно бул сүрдөнү неме кылып. Башында биз деле кыйналганбыз сүрдөнүп дегенде. Анан барып үйрөнүп калганбыз. Азыр ошо элдин кызматын кылып жүрөбүз. Ош шаарында. Нурмира айым жумушун оор деп эсептебейт. Күндө жүргүнчүлөрдү өз убагында жеткирүү менен кайсы бир иштин иргилешине көмөктөш болуу өзү бакыт деп келет. Майнасы аз, өзү жаш болсо да кесипке кызыгуусу артып иштеп келе жатат. Башка кесип деле тандасаң болот, мисалы кафелерде иштесең болот, повар болуп деле иштесең болот. Анан билбейм, мен ушул ишти жакшы көргөнүм үчүн ушул ишке байландым да, жипсиз байлап койгондон башка иш издейм десең деле болот. Эми мынау ошо мен мисалы үчүн өзүмдүн бир кызым бар, эжемдин уулу бар. Ошо экөөнү анан өзүмдүн бир тууган эжем инвалидный группада ал дагы. Апам пенсионер, onu тапканы иштекке жетпейт. Ошо турмушума неме кылайын, 2 күн иште, 2 күн дем алганда дагы бир кошумча иш издесем деп турам. Эми кафелерде мен азыр ошто үйүм жок. Студентский жашоодо биягы кысасы. Корпо төлөп жашайм. Ого пул бериш керек. Же ичмеyi бар, баланы кийинип, азыр болор балдарам чоң-чоң кийем дейткен, чоң-чоң жейм дейткен. Ошо неме кылып башка бир дагы жумуш издесемби деген ойлор келип атат. Эми мына жаз келип калды, эми кышында сыра эми эптеп айла жок иштейт экенсиң суукта. Эми мына жаз келди, эми бекер отурмай жок эми. İşteysen jeysin, iştebesen oturasın da, şunday. Айдоочу айым дасыккан адис катары өзүн көрсөтүп, майы курганча жүргүнчүлөрдү алып түшүрүп да жатты. Күрө? Бак. Кесилерчи ортодон түшкөндөр чоңмуз? Pazar günleri bolot, bu именно. Мына жолдо мисалы үчүн бизде мына линиялар бар да эки. Mesela трос деп коет. Ошол линиялардан штангабыз чыгып кеткен малда болот, бул күлкүлүү окуячы. Свет өчүп калды дейм, түшүү эле свет өчүп калды деп карайбыз. Диле карасаң штангабыз өзү чыккан моментте кайра өзүнө калыпталма түшүп калат да. Анан биз түшүп күлүп калабыз да. Биз ойлогонбуз штанга чыгып кетсе, анан кайра түшүп неме кылабыз десек. Кайра түшүп штанганы коебуз десек эле кайра өзүнө калыбына түшүп калат да. Анан аксакалдар күлдүрүп калат көбүнчө. Окуям. Жараштыр. Анан кээде музыка коюп туруп, зериккенде тансага түшүргүм келип кетет дегенден анан бир киши бизге суроо берген. Бул за рулем болсоңуз сизге мешать этпейби дейт. Анан эми за рулем таштап коюп эле айдабайсың. Эми кээде анча-мынча илхам келип кетет да. Неме кылганчы ошентип кызыктуу учурлар болгон. Өткөн ол кызыктуу учурлар ошо суббота воскресенье күндөрү болот.
Каладагы муниципалдык автоунаа ишканасында троллейбус каттамынын 2 линиясы бар. Анда жалпысынан 60га жакын кызматкер эмгектенет. Алардын ичинен 2 аял. Нурмира айым 2 күн иштеп, 2 күн эс алат. Күндө 7 каттам жүрүп, ар бир каттамдын планы 570 сом. Бир күндө 3990 сом тапшырыш керек. Эгер жүргүнчү аз болуп калса, өзүнүн майнасынан берет. Примерно бул биринчи линияда 570 план болот бул. Ар бир рейсинде ошондо бул 7 рейске биз 3990 сом тапшырабыз күнүнө. Эми көбү мындай ойлошот, бул чоң троллейбус эми кээде битком, кээде мындасак, буларга иш жакшы болот экен, иш жакшы калат экен дегендей болот. Эми биз ончо деле жыргабайбыз. Эми биткомдун арасында окуучулар болот, пенсионерлер болот, аксакалдардын коомдору болот, андай больницада иштегендер болот, жашы жете элек пенсионерлер болот, олорду эч ким эсепке албайт да. Бизге мындай чыгасак, бизге пайдасы жок булардын. Эми мыйзамга баш ийебиз да. Мыйзамга баш ийиштейбиз. Өкмөт эмне болсо ошо болот да. Ошол пландан ашса ашат кээде, ашса ашпайт. Карыз болуп калабыз. Кээде айлыктан кармап калат. Кээде качалынан пулга иштейбиз дейбиз, кээде ону алсак алабыз, албасак жок. Кыскасы ушундай чыдап иштейбиз дейм. Чыдаса болот. Жакшы бул деле. Бул деле бир өкмөттүн ишинде иштен кийин эстейбиз да карыганыбызда, ошол жерде ушинтип иштеген экенбиз, канча чыдап иштеген экенбиз, иштебей кетип калсакпы деген ойлорам келген дейбиз. Анан үйрөнгөн адат өлгөндө калат дегендей, ушул өнөрдү тандадык, ушул өнөрдө иштеп атабыз да. Ошо бул деле бир мээнет да. Нурмира Молдошева Алай районунун тургуну. Өзүнүн бир тууган агасы троллейбус айдаган, агасына жардам берип жүрүп атайын окуудан өтүп, өзү айдоочулукка өлүк алган. Учурда жамаатта үлгүлүү кызматкер жана үйдө бир кыздын татыктуу апасы. Мен бизде мына Ош шаарына келген атайын мугалимдер неме кылышып, аял кишилер ушундай троллейбус айдап окутуп жатат Ошто дегенден угуп калган болчумун. Өзүм троллейбуста кондуктор болуп иштегенмин 8 жыл. Ошондо окуп жүргөндө өзүм бир тууган акам деле ушул троллейбуста иштеп неме кылган, иштешкен, бир туугандар бирейик. Ошолорду көрүп кызыкчумун. Мен деле ошо троллейбус айдасамбы деген ниеттерим бар эле. Дайым насип этип ошентип шопур болуп калдык, окуп үйрөнүп дегендей. Мен эми үй бүлөм боюнча айтсам, мен студент маалымда торговый колледжде окугам, 9 базасын 9 бүтүп тапшыргам. Ошол жерде окуп жүргөнүмдө элдер эми ондо бизде телефон деген бала бар эле. Ошол убакта бир бала менен таанышып калгам, Жалал Абадтык. 2000 канчанчы жылдар болсо, 2000 канчанчы жылдар болсо керек дейм. 2009бу же 8би ушундай да. Мен точно эстешим боюнча. Ошондо неме кылып таанышып, Жалал Абад облусуна Аксыга түшкөм турмушка. Ошол жерге түшүп, анан жакшы, семьяда мындай нерсе болот экен. Бир кызым бар, аз Кудайга шүгүр. 2-класста окуйт, 9га чыгат. Эми эртең марттын 11-inde кызым тууган күнү, буйруса. Бул жолдо бузулуп калган учурлар бизде көп кездешет. Мисалы үчүн бизде электротормоз дегендер болот. Кээде тормозубуз жок болуп калат. Анан ходовой деген болот. Бул ходовойдо контакттар болот. Может, контактыбыз күйүп кеткен. Эми мен өзүм түшүнгөндөрүмө өзүм кыла алам эми. Анан өзүм жок кудуретим жетпегенге анан мен объявить этем да, нар жака слесарьлар келип өздөрү оңдоп берет. Биз эми айдаганга окуганбыз да, эми мындай ремонт кылганга окуган эмеспиз да. Эми олордун ар бир ишканада болот өздөрүнүн немелери. Олор деле айлык алышат. Ошолор жиндери, кээде олордун жини келет. Кээде жака качан барам дегендер болот. Эми бул техникада каерде бузулсаң ошол жерден турмуш кылып отура бересиң. Күтөбүз да. Анан свет өчүп калганда болот. Жаңылар кичинеден болсо автономдуу ход менен кетишет да, могорчу. Бизде эскилер туруп калабыз. Күлүп кала беришет. Кыздар, балдар күлүп түшүп кетет. Жалко свет өчтү деп.
ар жерде эме болот да, мечиттин алдында туруп калышы мүмкүн, жолдо кетип туруп калышы мүмкүн, пробкада туруп калышы мүмкүн. Кече мен мисалы үчүн Араванскийде бузулдум, бирок точно ол жер өзү көчө тар. Эми машина бузулду, ходовой жок, мен жүрүп кете албайм да, мен күтөм да слесарьды. Күтсөм бирге айы келип айтты. Эмнеге могул жерде неме пробка кылып турасың? Нараканы айдабайсың? Эмне кылайын? Колумду тыгып алып айдайм. Бузук, ходовой жок. Штангени алып койгом, аваринканы жандырып койгом. Бул эми өздөрү деле шопурлар билет эми, объявить этет. Объявить этет да. Ошентип суучалар көп кездешет бизде. Анан мына жаңыны айдасаң айдап, эми баары жакшы да жаңы. Ак эмгектен иштеп тапкан акча берекелүү болоорун айткан каарманыбыз келечекте кичи автобус алып маршруттук каттамга чыксам дейт. Эми кээде бирок биз таңгамал туруп келебиз да, эми саарлап эл уктап атканда турабыз, мындай айтсакчы. Саат 5те турабыз, кээде бизге графигибиз болот. Ошо графикке карап келебиз, кээде 5:30 келебиз, кээде 6-да келебиз. Келип анан кечке ушу өмүрүбүз ишканада өтөт да. Мындайча айтсам, таңгамал келебиз, кеч саат ушу 10го чейин ушу гаражда болобуз да. Кыйналып иштесең, кыйналып жанбагансың, күлүп иштесең, күлүп жанбагансың. Ушундай случай. Булардык эми частный да. Булардын жеке менчилик эми өздөрүнүкү. Эми бар жок эле адамда болот бул. Эми мынаны айдасам, эмне болсам кичине чай чакап пул чыгат дегендер ойлонгондор болгондур. Мисалы үчүн менде болгон да бул случай. Эми буну айдап, буда иштейм дегенден буга деле отдельно окуш керек да. Ол окуганга деле акча керек. Анан эми троллейбус, конечно, биз эми өкмөттүн колунда иштейбиз. Эми биздики өкмөттөгүлөр банкка тапшырат дегендей, бизге плановый рейс болот. 7 рейс аткарасың, план коюшат.